Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube suyucuları, hurmatlı Desin TV kanalının kattalıcıları. Men ötkönde bir 4-5 kontentimdi elünü dep uşul YouTube'dan gelip kalgan kommentarilerge жооп retinde aytıp bir 3-4 kontentimdi getirgen elem. Andan keyin anday formatta köpçülük videolaryım ketpey kaldı. Mına azır dagı bir surolar gelip jatıptır. Oşoların içinden irgep turup manilүү dep uturu bir iki jolu kayra bергендиктен ошол суроолорго жооп берейин деп чечтим. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, эмне болгон суроо азыр мен силерге окуп берейин. Ушул акыркы менин видеомдо кадрлар баарын чечет. Кымбаттуу президент деп президентке мындай кыйыр түрдө кайрылуу жасадым эле. Ушул кадр маселеси боюнча, азыркы ал акыбал боюнча ошол жерден мага суроо бериптир. Улан Кубанычбеков деген жигит суроо бериптир. 1 сааттай болуп калыптыр ошол видеомдо. Эмесе окуп берейин сиздерге. Байке, сизден сураныч, Садыр Жапаров жөнүндө оюңуз кандай? Суранып аттык эле, жооп берсеңиз жакшы болмок. Президент Садыр Абаны тез арада бошотушун талап кылыш керек, куугунтук кылбай. Урматтуу Улан Кубанычбеков, атыңызды толук жазып ушул видеодо немеде YouTube каналында бар экенсиз. Рахмат сизге, ушинтип өз пикириңизди айтып, өз сурооңузду берип, ушундай мага чоң ишеним көрсөтүп, кандайдыр бир туура ойду айтап экен деп үмүт кылып, менден сураганыңызга, мага ишеним көрсөткөнүңүзгө сизге абдан чоң рахмат. Ал эми Садыр Жапаров жөнүндөгү менин оюмду билгиңиз келсе, урматтуу Улан мырза, Садыр Жапаров жөнүндө менин оюм абдан түз. Садыр Жапаровго мен Садыр Жапаров жөнүндө бир нече контенттерди кетиргенмин. Садыр Жапаров кыргыздын Че Геварасы деп, ошондой Садыр Жапаровго окшоп күйүп жанып турган Латын Америкасындагы революционер болгон. Элдин бардыгы ушунчалык Че Гевараны жакшы көргөн, ал үчүн ырларды чыгарган, ал үчүн жанын бере турган ушундай аябай артынан ээрчиген адамдар болгондо, Садыр Жапаровдун дагы мен ойлоймун ошондой өзүнүн артынан ээрчиткен адамдары бар. Бун үчүн канча адамдар ишеним күч алдырып, ушул Садыр Жапаровдон үмүт этип, ушул жигит жогорку бийликтерге келсе, жакшы бир өзгөрүүлөргө, өнүгүүлөргө туш келет элек деген көз караштагы адамдар абдан көп. Мен дагы Садыр Жапаровду ошондой жакшы жактарын баалаймын. Дайыма ушул жигит патриот экендигин билип, дайыма талап кылып, ушуну мен президенттен бир нече жолу видеолорумда айткам, чыгарып коюңуз, чыгар деп. Бир мен эмес, менден канча миң эсе кыйын адамдар суранса дагы тилекке каршы Садыр Жапаровду чыгарбай жатышат. Мына акыркы кезде билесиздер, Каныбек Осмоналиевди камап койду, бул аксакалды ушундай деп. Эми бийлик төбөлдөрүнөн суранып кетет элек. Ушул суранып кетет элем. Садыр Жапаровду колуңуздан келсе, урматтуу президент, колуңуздардан келсе, урматтуу сот өкүлдөрү, актап чыгарыңыздар. Колдон келсе, шайлоого чейин актап, толук актап чыгарып, ушул жигиттин шайлоого катышкандыгына мүмкүнчүлүк берсеңер, анда бул сиздердин бир фантастикалык, өтө туура чечим чыгарган болот элеңиздер да, тарыхта калат элеңиздер. Тилекке каршы үмүттөрүбүз деле мындай өчүп кетип атат. Эми мен Садыр Жапаровдун тарапташтарына айтып кое турганым мындай да, достор. Бул Россияда ушундай Садыр Жапаровду жана Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду гана колдогон жарандар көп да бул жерде. Андан башканы колдогондор деле бар болсо керек, бирок мен өзүм лично ушул Адахан Кимсанбаевичти колдогонум үчүн ушундай бирдей көз караштагы адамдар, чоң топтор ушул Садыр Жапаров менен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоп келебиз. Мен эми айтат элем, эгерде ушул кокусунан Садыр Жапаровдун чыгарбай же ушундай болуп шайлоого жакындап калдык, достор, мен суранып кетейин. Ушул Садыр Жапаровдун тарапташтары дагы биригип биз менен, мен партияда жокмун, мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевичтин Бүтүн Кыргызстан деген партиясында эмесмин, бирок менин жүрөгүм ошол жакты көздөй согот да. Ушул бизге биригип бир команда болуп кетсек, анткени биздин баарыбыздын эле программабыз, ой тилектерибиз окшош да. Эми мен силерден мындай бир өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып, ушундай жактан силерди үгүттөп айтып аткан жерим жок. Просто өзүңүздөр дагы жыйынтык чыгарып көрсөңүздөр,
Эгерде Адахан Кимсанбаевич жок эле дегенде программа минимум ушул парламенттин катарына кирип калса, анда Садыр Жапаровдун суроосун бул көйгөйдү дейбизби, бул элдин мүдөөсүн дейбизби, албетте парламенттин трибунасынан туруп көтөрмөк. Мен ага толук кепилдик бере алам. Ушинтип бул нерсе алдыга жылмакта. Тилекке каршы ал кезге чейин эч кандай бир жылыш боло тургандыгы жөнүндө менде бир ишеним калбай калды да. Бир гана жол ушул Адахан Кимсанбаевич барса, ушундай Адахан Кимсанбаевичке окшогон алдыңкы көз караштагы жигиттерибиз, кыздарыбыз ушул парламентке барып калса, балким Садыр Жапаровду чыгарып кала эле. Бирок ага чейин дагы айтып кетсек, президент ошол кезге чейин чыгарып берсеңиздер дагы жакшы болмок. Менин оюм ошол, жеке оюм. Балким туурадыр, балким туура эместир. Мен Садырды кыргыздын Че Геварасы, кыргыздын революционери деп элестетемин. Урматтуу ушул Садыр Жапаровдун тарапташтары, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Менин жеке өз көз карашымды билгиңиздер келсе, менин оюм ошондой достор. Саламатта туруңуздар. Дайыма пикирлериңерди айтып, ушундай активдүү катышып тургула достор.